Саламатсыздарбы, урматтуу достор, каналга кош келипсиздер. Менин атым Каники. Бүгүн мен сиздерге аябаганы сонун масканын рецепти менен бөлүшөмүн. Бул маска менин могул жердеги кара точкаларды, кара дактар түшкөн, прыштардан кийин кара дактар түшүп калат да, ошол дактарды кетириш аябай гана кыйын. Бул маска болсо мени 1,5 айдын ичинде кара точкалардан, кара дактардан кетирди деп айта аламын. Ошон үчүн бул масканын рецептин сиздер менен бөлүшүп кетейин дедим. Масканы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Мен сиздерге аябагына сунуштаймын. Бул маскага эң жөнөкөй ингредиенттер кошулат. Бул жерде жөнөкөй кадимки эле өзүбүз жеген банан. Бананын улушу жашылыраак цветин алсаңыздар, более витаминдери аябай жакшы көпүрөөк болот дагы, свежий банан болот да. Кадимки эле лимон. Бул маска бетти аябай агартат. Бетти агартып, өзүңүздөр билесиздер, витамин С бананда дагы бар, и лимондо дагы аябагандай көп витамин С. Ал эми витамин С бетти аябай жакшы агартканга бизге жардам берет. Ошондуктан бул масканы колдонобуз. Ар кандай кислоталар бар. Ошол кислоталар банандагы, лимондогу микроэлементтер, кислоталар биздин бетибизди тегиздеп, терини ичине чейин сиңип, анан увлажнять этип, бетти карылыкка дагы каршы маска деп дагы эсептесек болот. Масканы бир жумада 2 жолу жасаңыздар деп сунуштаймын. Мен ар бир 3 күн сайын жасап көрдүм. 1,5 ай ичинде жасаганымдан кийин могул жердеги кара прыштардан кийин түшкөн, угрилерден кийин түшкөн дактарды кадимкидей кетирди. Бул жерге сүрөтүн коюп коёмун, кандай болгонун башта. Даже мен коркуп косметологко барам деп ойлоп калдым эле. Бирок мага ушул масканы мен интернеттен окуп көрүп, чындап жардам бергенин өзүм текшерип көрүп, сиздерге сунуштап жатамын. Эринбей эле, оңой эле үйдө жасап алсаңыздар болот. Бул маскага эң жөнөкөй эле нерселерди колдоносуздар. Сөзсүз түрдө маска жасоордун астынан бетти аябагана таза кылып, бетти тазалашыбыз керек. Биринчи мен мондой макияжды чечүүчү Биоренин сывороткасын колдономун. Аябай жакшы макияжды чечет. Андан соң умывашка менен жууп, анан масканы коебуз. Бул сыворотканы жөн гана мындай кылып, бир аз суудан кошуп туруп аралаштырсак эле эми масканы коебуз. Масканы кисточка менен койсоңуздар болот, колуңуздар менен деле койсоңуздар болот. Мен мындай кисточка менен көздүн айланасынан карап, мындай кылып коёмун. Мына караңыздарчы, бетим кыйгага чейин агарды да, тегизделип, түсү чумурун болсо, бетим мындай баягындай кубактар, аппак нерселер, шулуш жетип, ошондойлор дагы жок болду. Масканы койгондон кийин дагы увлажнять этип жүрүңүздөр. Өзү увлажнять этиш керек да, ар дайым маскадан кийин күндө бетти нымдандыруучу кремдерди колдонуп жүрүшүңүздөр керек. Айрыкча мына 20 жаштан кийин көздүн айланасына тырыштар түшө баштайт. Ошолорду алдын ала үчүн ар кандай маскаларды колдонушуңуздар керек. Мен эч бир кымбат маскаларды колдонбоймун. Мен жөнөкөй гана ушундай маскаларды колдономун. Жайындасы сезон маалында огурцылардын свежийлер болот го, ошолорду алып туруп эле майдалап, жанчып туруп эле бетиме маска кылып аламын. Ушундай кылып коюураак кылып койгонго аракет кылыңыздар. Бир аз кургагандан кийин да үстүнө кылып коюураак кылып койсоңуздар, көбүрөөккө чейин неметет, бетиңиздер кургабай турат. Сөзсүз 20 мүнөттөн кем эмес калмаңыздар. Лучше жатып турганыңыздар жакшы масканы койгондон кийин. 20 мүнөттөн кем эмес, ошондо маска жакшы действовать этет. Жарым сааттан ашык кармасаңыздар деле жакшы. Бул масканын эч бир зыяны жок. Бардык терилерге түшөт. Жашы, карысына карабастан бүт териге эч бир аллергия, лимонго эле аллергияңыз болбосо, сиздин лично өзүңүздүн, а так эч бир бетке зыяны тийбейт. Беттин териси өзүнө керектелүүчү витаминдерди сиңип алат дагы.
Бетиңиздер жуугандан кийин аябай бетиңиздер сыйда болуп калат. Достор, жасап алдык масканы. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Мен силерге аябай сунуштаймын. Банан менен эле лимон кетет. Эч бир башка нерселердин кереги жок. Ушул нерселер бетибизди агартканга жардам берет экен. Мен өзүм колдонуп көргөн үчүн сиздерге аябай сунуштаймын. Кадимкидей бетиңиздер кыйлага чейин агарып калат да, веснушкалар дагы агартат. Жасап көрүңүздөр, ээрмеңиздер. Үйдө эле ушундай сонун маскаларды жасап, өзүңүздөргө кам көргөнүңдү унутпаңыздар.